Саламатсыздарбы? Мен атым Нурия Исакова, мен 54 жаштамын, Талас шаарында жашайм. 4 баланын энеси болом. Азыр ушул күндөрү биз YouTube каналдан 40 кыз деген каналды ачып, ош жерге бекер сабактарды, мастер-класстарды өткөрүп атабыз. Биздин каналга катталып, 40 кыз каналга колокольчик басып, биз менен бирге болгула. Биздин сабактарыбызды, бекер сабактарыбызды көрүп, башкаларга да бөлүшкүлө. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, мен азыр маргелланский шелкту, маргелланский шелкту кантип боёш керекти көргөзөйүн деп атам. Маргелланский шелкту негизи кургак кылып монтип боёйт, же болсо суулайт. Суулаганда уксус кошуп, сууга чылап коюп туруп анан кийин ошентип эмелейт. Ошондо тегиз боелот да. Жок, ар кандай эмелери менен, принтери менен эметсин десе, ошондо кургак эле маргелланский шелкту кургак мынтип бурап, мен бурап атам азыр. Анан кийин бул тегиз боелбойт да. Шелк бир башкача өзүнчө эмесин берет. Мен азыр муну мындайынан айландырып, анан ушундай түйүнчөктөр кылып атам. Түйүнчөктөрдү кылып дайындап койдум. Мынакей, ушинтип. Бул жеңил, 10 метрден ашык. Кеч эле сууга жаңгактын 200 грамм кабыктарын алдындагы чылап койгом. Эртең менен кайнаттым, муздаттым, кайра кайнаттым. Мынакей, жаңгактардын эле кабыктары. Жашыл өң болчу, азыр карайып калды. Ушул эмеге биз азыр боёйбуз. Мен мынтип кой берем, ызык сууга бир жагын салам. Мага күрөң өң керек болуп атат да. Анан биягын салам. Жаңгактардын кабыктарын алган жокмун. Мындайынан салып, жибек сууга чыланды. Сууга чыланып азыр. Өңдөрү тегиз болбойт. Мага тегиз керек жок. Бир жери жакшы кирсин, бир жери өтө андай болбосун. Ошо сүрөт кылат да, сүрөт болот. Эми мындай көргөзөйүн, мынакей. Кабыктары менен кайнап турган жаңы эле алып келип, ошо кастрюль. Но кастрюль өзү 15 литр. Мен атайлап боекторго колдоном. Тамакка аралаштырбайм бул кастрюльдү. Беркиндей бул эко-кравка деп коет, бирок баары бир мен уже бул кастрюльдү колдонбойм. Тамак ашка тияка бияка колдонбойм. Казанды да ошентем. Бир казаным бар. Боекко, эмеге, жүндөргө мен анын ичине тамак эчтеке бышырбаймын. Койдун эти курдак болбойт да. Атайлап алып койгом. Эми ошентип эметип, анан кийин азыр мен салдым. Бул эми менин боегондорум. Эл ар кандай боейт. Ар ким ар кандай боейт. Бир чоң кашык уксус, мындай уксус. Ошол уксустан кошом азыр. Болду, ушул жетет. Бир чоң кашык. Берде мен куйганда бир 5 литр сууга 200 грамм жаңгакты кайнаткам. Ошол мен мүмкүн бир канча? 5 литр, 4 литрбы ошо кайнады да. Кайнап, жаңгактары өзүнүн эмесин сорду. Керектүү суусун мен үстүн аралаштырып коеюн азыр. Суусу муздаганча мен тем коем. Анан суусу муздап эметкенден кийин муну маргелланский шелкту алам. Анан муздак сууга чайкайм. Азырынча бул ушу крышкасы менен жабык турат. Анан кийин буну алып чыккандан кийин, кургаткандан кийин мен маргелланский шелктун кандай сүрөт салынганын сиздерге көргөзөмүн. Урматтуу айымдар, мен сиздерге маргелланский шелкту кантип боёш керектигичи көргөзгөм. Бүгүн мына кургатып эметтим. Могу маргелланский шелкту мен
200 грамм жаңгактын калыбын кайнатып, аны муздатып, кайра кайнатып, анан уксус кошуп, анан булардын баарын кошкон видеосун көргөнсүңөр, мынакей мына болуп калды. Жана түйүп койгон жерлери, краскасы кечирип эметкендеримдей өңдөрү ачык болуп калды. Эмеси болсо жанагы мындай эми переход траекцион болуп да, мынакей маргеланский шелк. Ушинтип боесоңуздар да болот. Бул бир түрү. Анан кийин мен дагы кылдым. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Буну мен мындай кылып боедум. Мен жаңгактын калыбын алдым. Анан кийин кайнаттым жаңгактын калыбын. Анан кайнап аткан кезинде буну түйүп алдым. Дагы деле 200 грамм кеченки бул краскадан калган жаңгактын калыбын суусун төккөн жокмун, үстүнө кайра суу куйдум. Дагы 200 грамм жаңгакты коштум. Анан кийин бул маргеланский шелкти алдым, түйдүм дагы. Анан ошо кайнап аткан эмеге салдым, уксустан кошуп. Салып, анан муну бир мындай эле жай отко жарым саат кайнаттым. Кайнатып коюп койдум. Бир кашык уксус кошуп койдум. Эми карасаңыздар, бул кайнаткан кандай өңү кандай болду? Кайнатпай эле жөн эле чылап койгон өңү кандай болду? Экөөнүн өңү тең эле жашынакай. Муну деле мен көйнөккө жаратам, муну да көйнөккө жаратам. Бирок өңдөрүн көрдүңүздөрбү? Мынакей. Эми ушул баягы путем проб и ошибок дегендей, бир сыйра жарым саат кайнатып, анан ошол салып коюп туруп, уксус кошуп койсо, өңү ушундай, өңү башкача болот. Мынакей, айырмасын көрдүңүздөрбү? Бирок мен экөөнү тең бир көйнөккө аралаштырамын. Аралаштырып, бир жеринде мындай эме кылыпчы, Кудай буйруса, мен ушу көйнөк кылайын деп, ушулардын баардыгын азыр боеп койдум. Ушу мастер-классты көрүңүздөр биздин каналда, колдонуңуздар. Эмете суроолор болсо комментарийге жазсаңыздар болот, биз жооп беребиз. Мынакей эко краска кантип жаңгактын калыбы менен кантип эметсе болот. Ачыгыраак кылам десеңиздер көп кайнатпайсыздар. Анан ошо өңүн мындай темныйраак кылам десеңиздер кайнатасыздар. Кайнатып дагы коюп коесуздар. Кайнатып, мен мисалы жарым саат кайнаттым, уксус кошуп коюп туруп, анан тим койдум. Аны муздагандан кийин бул турду. Бир 5-6 саат турду. Анан кайра ошо чыгарып туруп, эми өңдөрүн көрдүңүздөр.